себеби мынакей маловодный период келатат. Мен суроо берейин дегеним Айтмат Кошович. Бул маловодный период келатканда бизде альтернативный жанакындай кайра электр энергияны иштеп чыгуу булактары боюнча мыйзам кабыл алганбыз, ВИА деген. Ошонун эмпасы 2019-жылы суроо бүткөн да. Бул эмпа жана башка деги эле эмпалар боюнча, нормативдик правовой актылар боюнча эмне үчүн кол коюлбай, эмне үчүн иш чыгылбай атат. Эмне үчүн ошол маловодия келатса, ушу кайра жаратчу булактары ВИА боюнча эмпа ушул кезге чейин кол коюлбай, өкмөт мындай сүйрөп атат да. Буга эмне деп жооп бересиз? Чрезвычайный положение киргенге байланыштуу биз негизи депутаттар, жогорку кеңештеги комитеттер ишин токтотуп, көпчүлүгү чогулбай атат да. Ошонун негизинде бүгүн биз ошол ГКПнын жетекчиси Осмонбетов Эмиль Кубатович менен жана холдингдин генеральный директору Назаров Айтмамат Кошович менен биз онлайн режиминде конференция өткөздүк. Комитеттин төрагасы катары ошол энергия сектордагы ошол карантинге байланыштуу, ушул бүгүнкү жагдайга байланыштуу кандай көйгөйлүү маселелер жаралып атат жана кандай мындан чыгабыз. Ошону менен бирге эле ГКПнге Тоо кен тармагында бүгүнкү же болбосо жанакындай чоң проекттерди реконструкциялоо боюнча ТЭЦ эмени Токтогул КЭСин, Камбар Ата 2 КЭСи, долбоорлор боюнча кандай иштер болуп атат. Анан Тоо кен тармагындагы концентрат рудалар боюнча, андан тышкары зифтерди куруу боюнча, жер үйдү иштетүү боюнча көптөгөн маалыматтарды алып алдык бүгүн. Себеби дегенде биз онлайн режимде контакт болбой туруп, мынакей ушу техниканын жетишкендигине байланыштуу биз ушундай конференция өткөздүк. Суроолор мындай болуп атат. Мен ушу коронавирус боюнча же болбосо карантин боюнча бүгүн элдердин мүмкүнчүлүгү жок. Ушу электр энергияга счет фактураны алып барып энергия сбытка барып төлөө боюнча пеня деген бар. Кечигип калганда пеня дегендер төлөмдөр, туумдар кошулчу. Ошолорду кандай чечтиңер деп өкмөт тарап мага жооп берип атат. 3 айга биз ошол пенияларды төлөтпөйбүз, кошулбайт. Эгерде счет фактураларды биздин энергия компаниялардын работниктери контакт болбой туруп, ящиктерге же болбосо эшигине кыстарып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар дейт жеткирип. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, өздөрү ошол счетчиктеги показанияны диктовать этип берсе дагы биз ошону кабыл алабыз дейт. Багы бере албай, мүмкүнчүлүгү жок адамдардыкын же барбай счеттор фактура барбай калгандарга алар баягы былтыркы март айындагы показаниянын негизинде орточо эсеп менен биз жиберип атабыз дейт да. Бул эми акыры төлөнө турган нерсе, бирок жанакындай пениялары бул мамлекеттик ишканаларга дагы же болбосо бытовой абоненттерге дагы бул төлөм колдонулбайт деп маалымат берди. Андан тышкары Тоо кен тармагында 17020 деген аккредитация боюнча стандартка сайкеш келтирүү боюнча өкмөттүн токтому бар болчу. Аны мен да сунуш бергем. Ал жылдап убакыт кетет экен ал аккредитацияны алыш үчүн. Ошон үчүн жана ISO стандарт ISO 17020 деген норма бар. Ошо экини эмки жылдын сентябрына чейин узартуу боюнча мен сунуш бергем. Ал сунуш өтүптүр. Бүгүнкү күндө бул тарапта дагы маселе жок, токтотуу жок. Бирок жана блокпосттордо Тоо кен тармагындагы чоң компаниялардагы вахтовый метод менен иштеген перевахтовкалардын бүгүнкү күндө баягыда дагы мен Кубат Альчиевич Бороновго сунуш бергем. Ушу Тоо кен тармагындагы вахтовкаларга санэпидстанция тарабынан лабораторияларды алып барып уруксат берип, алардын өздөрүнүн врачтары бар. Өздөрүнүн эгерде мүмкүнчүлүгү болсо карантин өткөзгөнгө, өздөрү тестирование кылганга мүмкүнчүлүктөрү көбүнкү бар чоң компаниялар. Алар менен азыр бүгүнкү күндө сунуштар аткарылып атыптыр. Алар ошондой маселелерди жерлерди чечип, Кудай буйруса, мына биринчи шарттарды баштап атабыз дейт да. Андан тышкары жанагы электр энергиянын кайра жаралчу булактары боюнча биз мыйзам кабыл алып бергенбиз. Бирок ошол нормативный акты деп коет, ошол положениясы кабыл алына элек болчу. Себеби дегенде маловодия келатат. Маловодия келгенде Токтогул КЭСинде суу астыгына байланыштуу бизде баягы дополнительный кошумча электр энергиялар керек. Ошон үчүн муну да тездетип бүтүрүлө дедик. Бүгүнкү күндө кошумча алынчалардын баары менен отставание менен берип атышат. Өкмөттө экен, эми кол коюуга жиберилген деп бүгүн Эмиль Кубатович өзү докладында айтып берди. Бул да маселе чечилип аткан убак экен. Андан тышкары жана көмүр боюнча скрышный жумуштарды отставание болбош үчүн
аларды да жанакындай Тоо-Кен тармагындай метод менен тестирование кылып, ден соолугу жакшы адамдарды анткени кыш, күз тез эле келет. Анда жана скрышный жумуштарды токтотпостон иштөөгө мен суроо бердим. Андагы маселелерди чечип атабыз деди. Бүгүнкү күндө алар да уюштуруп атышат. Эми отставание болот, выпадение болот, болбой койбойт, экономика таасир этет. Ошол эле мезгилде кандай ошол бирдеке миллиардтан ашык болот энергия секторунда. Аларды кантип толукташ керек? Ана Айтмат Кошоевич айтып берди. Биз 3 этап менен толуктаганга аракет кылабыз. Основной эмебиз толукта бир этабыбыз. Бул өзүбүздөн жанакы чыгашаларды кыскартуу боюнча 1 миллиардтан ашык сомду биз экономдойбуз деп жооп берди. Бул дагы баягы кыйналыш болбой койбойт, бирок ошол кыйналыш болсо дагы баягы мурункудай кенен чонон же болбосо жанакындай бүгүнкү күндө мындай кереги жок, өтө кереги жок оборудованияларды алуу боюнча, зданиялардын баарын ремонт кылуу боюнча булар өздөрүнүн реформаларын оптимизация кылат. Ошол негизинде биз деди кичине эконом кылганга өкмөттүн бюджеттик мамлекеттин бюджетине салакабызды тийгизбегенге аракет кылабыз деген суроолорду берип жоопторду берип атышат. Верный отключение электр энергияларды өчүрүү боюнча суроо бердим. Алар боюнча бүгүнкү күндө андай жок маселе, электр энергия өчүрүү болбойт. Только аварийный отключениялар андай болуп калышы ыктымал. Кээ бир жерлерде жана айыл өкмөттөрү менен жергиликтүү ошол мамлекеттик ыйгарымдуу өкүлдөр менен макулдашып, анан отключение болуп, ремонт жумуштары жүргүзүлөт деп жооп беришти. Эми целом мындай энергия секторунда Тоо-Кен тармагында бул карантин убагында обязательно залакасын тийгизет, тийгизбей койбойт. Жанакындай пулдарды төлөө боюнча приостановление жумуш фабрикалар токтоп, ар кандай болуп калышы ыктымал. Ошондой мезгилдер кандай болот дегенде алар дагы ошол ГКПнын жетекчиси айтты. Бүгүнкү күндө бизге кайрылуу келе элек. Эгерде кайрылуу келсе, ошо пулдар боюнча, заводдор токтогон боюнча анда биз жардам бергенге, аны вопросторун чечкенге даярбыз деп жооп беришти. Бүгүнкү күндө Тоо-Кен тармагы менен энергия секторунда мындай абал өтө жаман эмес. Казакстандан азыр жанакы товар обмен деп коет. Мына май айында Кыргызстан тарап жана өздөрүнүн чубалгылары менен электр энергияны өткөрүп бияка алуу боюнча кайта август-сентябрь айында Казакстанга өткөрүү боюнча. Алар боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп, макулдаштык дешти. Алар боюнча дагы жумуштар жүрүп атат. Керектүү гана энергия компаниялардагы жумушчулар жумушка чыгып атышат. Алардын ичинен коронавирус менен ооругандары жок экен, бирок жанакындай защитный маскалар жана башка средстволор менен камсыздалган деп жооп берди. Баардыгы жумушка чыгып, өздөрүнүн убагында иштеп атышат деген маалымат беришти. Канааттандырарлык жооп алдык. Эми дагы биз айтып атабыз, мына бизде мыйзам чыгаруу палатасыбыз, бизде иштебей турабыз. Бирок жана менде бир мыйзам турат, Тоо-Кен тармагы боюнча, жер казынасы боюнча аларга эмнелер бүгүнкү күндө толуктоолор керек. Мына карантин себебинен кандай көйгөйлүү маселелер дагы ачылып чыгып атат. Ушулардын баарын камтып, бизге сунуш бергиле, биз алып чыгып берели деп мен ушундай өзүмдүн сунушумду айттым. Анан биз тараптан эмне жардам керек, кандай нерселерди биз чечип берүү керек, элдин арасынан эмне керек, ортодо биз баягы эл менен дагы угуп, мамлекеттик кызматкерлер жана жетекчилер менен дагы байланышта болуп иштеп атабыз. Эми мен учурдан пайдаланып элге кайрылып кетким келет. Бул оорунун кесепетинен, конечно, экономика ылдыйлабай койбойт. Буга биз чыдамдуу күтүп, анан мындай эрежелерин толук сактап, карантинди толук өтүп, анан мындан айыгып чыгышыбыз керек. Бул жайылып кетчү болсо, анда кесепет, залакасы аябай мындан дагы чоң терс таасирин тийгизип коюшу абзел мамлекетибизге. Ошон үчүн биз карантиндей сактайлы, ошондой өткөзөлү. Элибиз Кудайым буйруса мындан да жаман мезгилдерди Кыргыз эли өткөзгөн, ачарчылыктар болгон убагында, мындай кыйын замандар болгон, согуштан мурун, согуштан кийин, атамекен согуштан кийин. Анан эми мен ойлойм мындан да чыгабыз Кудай буйруса. Анан тезирээк ушул оорудан сакайып, элибиз аман эсен кайтадан блокпосттор ачылып, экономикасы өйдө өсүп, бул мезгилге жетели деген тилектемин. Баарыңыздарга чың ден соолук каалайм. Ушул кыйын абалдан аман эсен чыгып кетишке тилектешим.